Мен Тазылова Жамиля, Баткен область Баткен районунун Картокой айылынын тургунумун. Өзүмдө 7 балам бар, батыр энемин. Бул убакка чейин мен көп жумуштарда иштедим, өкмөттүк эмес уюмдарда иштедим, сууларды чыгардым элдерге. Суу Аш айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштедим. Азыркы күндө ошол Картокой айылында, Баткен районунда медиатормун. Мен бул медиатор болгондун себеби, мен ошо 21-жылы октябрь айында ошол ынтымактуу жашоо проектиси менен барышканда ошол жерден тандалып келип окуп, мына азыркы күндө иштеп жатабыз. Ошо көйлүк алдык, сертификаттарды алдык. Менин бул ишке кызыгуум себеби, мен мурда эле өзүм элдин арасында ошо айылдык кеңештин депутаты болуп, кайра шайланып, эл менен биргеликте иштеп жүргөнүм мага көбүрөөк түрткү берди да. Ошол себептен мен бул кесипке мен өзүм азыр ойлоп жатам, мен бул кесипке өзүмдүн ыктыярым менен мен ойлогон кесипке туура келиптим да. Мен ошол медиатор болуп иштеп жатып, бир жакшы окуяга туш келдим да. Ошондон кийин менин бул иште иштегенге дагы эмем күчөй баштады. Мен себеби карасам ошо жаштардын жашоосуна, анан чоңдордун деле баягы уруш талаш эмелердин арасында жашоосуна менин көп жардамым тиет экен. Ошол жерде менин сөзүм өтөт экен. Ошондуктан мен ушул ишти жакшы тандапмын деген сезимде жүрөмүн. Бул деген мындай болду. Бир жаш келин келди. Биз угуп келдик. Сиз медиатор экенсиз. Мен көптөн бери чечилбей жаткан маселемди чечип бере аласызбы деп. Мурдакы күйөөсүнөн 2 баласы бар экен, азыр кийинки күйөөсүнөн 1 баласы бар экен. Ошо балдарымдын эч кимсиге мен алимент албаймын. Анан экинчи күйөөм бирок анча-мынча кызына моральный акча жагыдан жардам берип турат деп. Мага ошол кыздын келечекте окушуна мен акча топтошум керек. Анан ошол кыз өзүнүн атасы бар экенин билиш керек. Телефон номерин бердим, мен күйөөсү менен сүйлөштүм. Күйөөсү жакшы жооп берип, жакшы сүйлөштү менен. Анан биз бир күндү белгиледик. Келдишти. Келип офисте отурдук, сүйлөшүп. Мен өзүм да мындай нерсени күткөн эмесмин да. Көп жолугушууларды көрдүм менде, уруш талаш, бири менен бири айтышып, дешип, ошондойлорду көрдүм. Булар ошо экөө эшиктен киргенде эле күйөөсү баягы келин жакшы туруп, жакшы кабыл алып, жакшы учурашты да. Анан отурушуп, бетме-бет болушуп, анан бирин-бири сурашып, кыздарын сурашып, кызымды алып келбедиңби деп, анан кызың окууда да деп, садикке кеткен деди. Анан экөөнү ошо жерде келиштирип, анан сүйлөшүшүп, ар айдын 15-ине чейин буга акча жөнөтүп турайын деди. Мектепке, садикке бара турган кийимдерин, буюмдарын, окуу куралдарын алып берип турам деди. Мен алар менен келишим түзүп, аяк-бияк кылып, кагаздары менен иштеп жаткан убакта экөөнүн көз карашын көрдүм да. Экөө бирине-бири эч кандай каршылыгы жок. Экөө бири-бирине ыраазы экендиктерин билип турдум. Бирин-бири көрүп, ошончолук даражага барып эметип атканы мени өтө кубандырды. Буларды өзүм ушундай методдорум менен дагы жакындаштырып койгонума өтө кубандым да. Ошентип келишим түздүк, чыгышып кетти. Анан 2 ай өттү. 2 айдан кийин 3-айда ошо келин келди. Эң жакшы жардам бердиңиз мага. Жакшы жардам болду. Мен ошол пособие эчтекеге жетпейт эле. Мен дагы ошонун сүйүнчүгө эме болдум, күбө болдум. Мен деле сүйүндүм. Себеби мен ушундай иштерди аткарам, ушундай иштерди жасаймын деген эч кандай оюмда жок эле. Көрсөм мен ушундай иштерди жасаганга, ушундай жаштар менен айрыкча уруш талаш чыр-чатактар менен жүргөндөргө менин жакшы эле жардам тийип, салымым тиет экен да. Салым кошо алат экен. Бул
медиатор болгондугума мен өтө кубанычтуумун. Алапайын таппай көп жылдардан бери кыйналып, ошол алимент чече албай, анан ошол уруш талаштар менен бизге келип аткан клиенттерибиз жер талаш боюнча келип аткандардын ички дүнүйө менен жардам берип жатканыма мен сыймыктанам. Ушул ишим менен сыймыктанам мен. Ушунчалык бул нерсеге дагы сүйүндүм да. Мына биздин ынтымактуу жашоо долбоорубуздун пайдасы, жардамы. Ушундай нерселер көп болсо, ушундай долбоорлор көп болсо, ушу бизден кийин дагы жаштарыбыз дагы терең ойлонуп, ошо жакшы жөрөлгөлөрдү арткызып, жакшы иштерди аткарып, биздин урулдарыбыз аткарып кетсе деген чоң үмүттөмүн. Ушул кесипти тандаганыма чоң кубанычтамын. Себеби биздин жашыбызда ушул нерсе керек экен да. Себеби баягы карынын сөзүн капка сал дейт го. Жакшы түшүнгөн жаштар угат, анан жакшы түшүнбөгөн үйүндө тентек тарбиялангандар баары бир укпайт. Ошондуктан мен ар бир ата-энеге айтып каалап кетет элем. Үйдөн тарбия үйдөн да, тарбиянын башаты үйдөн башталат. Ошондуктан тарбияны үйдөн башташыбыз керек. Анан мугалимдер мектептен тарбиялаш керек. Калган тарбиянан ошол бала менен кыздын өзүнө таандык. Жаштарыбыз эч качан ажырабасын да. Бардыгы балдарыбыз жетим калбасын. Бирге болуп, бар болуп, ата-энелери менен бир жашап, бир тарбияланып, боорукер болушсын.